ээлеши керек. Анда биринчи округту урматтуу биздин техникалык жамаат ачып берсеңиздер, биринчи округ боюнча алдын ала мына момундай көрсөткүч, бирок биз эң алдыда келе жаткан талапкерлер боюнча гана маалымат бере турган болсок, Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Коджоевич биринчи округтан 18,78% же шайлоочулардын 9221 добушун алып алдыда экендигин көрсөк болот. Ошондой эле кийинки талапкерибиз Жороев Исманалы Эгембердиевич 15,65% добуш же 7685 шайлоочунун добушу менен экинчи орунда. Ал эми мына аталган округда аял талапкер катары Талиева Камила Абдразаковна ушул талапкер катары ат салышып саясий жарышта алдыга чыккан талапкер катары баса белгилесек болот. Камила Талиева жалпы шайлоочулардын аталган округдан 4877 добушу же 9,93% добушка ээ болгон. Анда биз кезекти экинчи округка берели. Экинчи округ боюнча алдын ала маалыматтар боюнча биздин урматтуу техниктер ачканча маалыматты айта турган болсок, бул жерде алдыда Атажанов Рыспек Исламович 11554, андан кийин Аматов кечиресиздер Жумабек Абдипатта уулу жана Аманова Бурун. Биз белгилей кетели, кайрадан бир нече убакыттан соң Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү дагы келип бизге Узарбек Жылкыбаев мырза маалымат бермекчи. Анда биринчи округ боюнча кайрадан алдыда 18,78% менен Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Коджоевич, андан кийинки орунда 15,65% же 7685 добуш менен Жороев Исманали Эгембердиевич алдыда келе жаткандыгын биз көрсөк болот. Ал эми жогоруда биз белгиледик эле, ушул айым талапкерлердин арасынан Талиева Камила Абдразаковна 4877 добуш алып үчүнчү орунга чыккан, же болбосо айымдардын арасында лидерлик позицияны ээлеп турат. Экинчи округка өтөлү. Дароо экинчи округда 8-чи чакырылыштын депутаты ким болушу мүмкүн? Бул болжолдуу эсеп. Жалпы эсеп соңку жыйынтык чыгарууга азырынча эрте деген менен 11554 добуш менен Атажанов Рыспек Исламович алдыда 23,20% добушка ээ болгон. Шайлоочулардын андан кийинки орунда баса белгилейли, бул жерде Калпаев Бактияр Алиевич 12,39% добуш менен жана шайлоочулардын айымдар арасында эң көп алган. Мүмкүн болсо өйдө жогору көтөрсөк. Аманова Бурун Кушбековна 9,34% добуш же 4651 добуш алган. Үчүнчү округтан кимдер жогорку кеңештин 8-чи чакырылышына депутат болуп келиши мүмкүн? Биз азыр үчүнчү округту ачып жатабыз. Үчүнчү округтан алдыңкы орунга Рыспаев Равшанбек Рыспаевич 20,42% добуш, шайлоочулардын 9505 добушун алып алдыда. Андан кийинки орунда Аматов Жаныбек Жеңишбекович 5074 добуш менен. Ал эми айым талапкерлердин арасынан Мавлянова Махабат Эргешевна добуш алган. Бул көрсөткүч 7,70% же 3583 шайлоочулардын добушуна ээ болгон. 4-чү округда ачалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баса белгилей кетели, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында 30 округ аныкталып, мына ушул ар бир округда сөзсүз гендердик теңчилик сакталуу менен бир айым талапкер катары же жалпы парламенттеги 90 орундун 30% аял
киши депутат болуп келиши керек деген гендердик теңчилик сакталышы керек. Мына ушул багыттан алып караганда биз сөзсүз түрдө баягы айым талапкерлердин арасынан лидер аталып топ алдына чыккандарды тааныштырып жатабыз. 8-чакырылышта 4-округтан келе турган депутаттардын болжолдоо тизмеси бул Советбек Рустамбек уулу 11130 добуш алган, 20,94% добушка ээ болгон. Андан кийинки орунда Жаамбаев Уланбек Коргонбаевич 9185 добуш же шайлоочулардын 17,28%-на ээ болгон. Ал эми айым депутаттардын катарында Нарматова Назира Азимовнага биз көз салып турабыз. 3,67 же 1952 жарандын добушуна ээ болуптур. 5-округду ача турган болсок, 5-округтан жогорку кеңештин 8-чакырылышында кимдер депутат болуп келиши мүмкүн? Сулайманов Элдар Нурланович 17,711 добуш же 38,93% добуш менен алдыда. Андан кийинки орунда Исраилов Азамат Алмазбековичти айталы, мүмкүн болсо токтото туралы, 8447 добуш же 18,57% добуш менен экинчи орунда. Айым талапкерлердин арасында Ахмедова Айгуль Абдилхаевна экендигин баса белгилейли. 10,25% добуш же шайлоочулардын 4665 добушуна ээ болгон. Кийинки 6-округка өтөлү. Номер 6-округту ача турган болсок, дагы бир жолу жаңылайлы. Баса белгилей кетсем, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул номер 6-округ Борбор Ош шаарында жайгашып, жалпы Ош шаары жана Кара Суу районунун Папан айыл аймагы толугу менен кошулган. Мындагы шайлоочулардын жалпы саны 161,323 экендигин эсиңизге салайын. 6-округ боюнча Кудайбердиев Алтынбек Мусаджанович шайлоочулардын 27,34% добушу же 11537 добушка ээ болуп лидер аталды. Андан кийинки орунда Ергешев Бекмурза Аскарбаевич турат. Бекмурза Аскарбаевичтин алган добушу 8294%, ченде 19,65%га татыган. Аталган округтан айым талапкерлердин арасында Тогузакова Айжан Абдиганыевна алдыга чыккан экен. Ушул айым талапкерлердин арасында мүмкүн болсо жогору көтөрөлү, урматтуу техниктер. Анын алган добушу 2550, 6,4% добушка ээ болгон. Биз катар менен кете турган болсок, номер 7 шайлоо округуна баралы. Аталган шайлоо округу Кара Суу шаарында борбору жайгашып, Ош шаарынын Нариман айыл аймагынын бир катар айылдары, Кара Суу шаарынын Сарай айыл аймагы, Кара Суу районунун Алатоо, Манас, Жоош, 30 айыл аймактары толугу менен кирген. Андагы шайлоочулардын жалпы саны 141,018 жеткен. Аталган 7-округтан Козуев Алишер Абибеллаевич шайлоочулардын 19472 добушун алган. Демек 43%-дан ашкан. Экинчи орунда Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович турат, 7081 добушка ээ болгон. 15,77% айымдар арасында Машрапова Гуляй Эгем Назаровна 7,7% же 3174 добушка ээ болгон. Номер 8-округ боюнча маалымат беребиз. Биздин техниктер жаңылагычакты. Аталган округ Гүлчө айылы, Кара Суу районунун бир катар айылдары жана андагы шайлоочулардын саны 142,045 экендигин эске салалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, болжолдуу жыйынтык, ошондуктан бул акыркы жыйынтык дегенден сиз алыс болушуңуз керек. Деген менен аталган 8-округтан жогорку кеңештин 8-чакырылышына депутат болуп келчү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым.
Сіздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сіздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сіздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сіздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сіздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сіздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сіздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сіздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Талапкер Акаев Жанарбек Кубаныч иште толук шанс бар, анткени ал аталган округтан 10.834 добуш алып, биринчи орунга чыккан. Экинчи орунда Примов Улан Бердибаевич тургандыгын эске алалы. 9123 добуш же шайлоочулардын 19,43%-на ээ болгон. Аталган округдан Айым талапкер бул Жолдошова Жылдызкан Айтибаевна экендигин эске салалы. Аталган талапкерге шайлоочулардын 6,13% же жалпы аталган округдагы шайлоого укугу бар жарандардын 2877 добуш берген. Биз андан ары 9-округга баралы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аталган округдун борбору Өзгөн шаарында жайгашып, Кара Суу районунун Сабай ынтымак айыл аймактары, Кызыл Октябрь, Куршап, Жалпакташ, Карол, Дөң булак айыл аймактары, Өзгөн шаары кошулуп, жалпы шайлоочулардын саны 122.779 жеткен. 9-округтан алдыдагы 3 талапкерди айталы. Бул жеңүүчү катары айтып жатабыз. Төлөнов, урматтуу кесиптештер, 9-округ Төлөнов Данияр Эрмекович шайлоочулардын 12,45%, 4642 добуш алып алдыда экендигин көрүп отурабыз. Андан кийин Саипаев Нурланбек Жаныбекович алдыда келе жатат. Аталган талапкерге деген менен азыр бул жерде дароо жаңыланды. Мен кечирим сурайм. Жалилов Азамжан Абдулладжанович 4126 добуш менен 11,7% менен экинчи орунга чыккан экен. Ал эми аталган округтан Айым талапкер катары мүмкүн болсо бир жогору көтөрөлү. Кадыралиева Ыргал Кармышаковна 1364. Эркинбаева Гүлнара Хан Айымда 940. Демек Кадыралиева Ыргал Кармышаковна да депутат болуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал азырынча аталган округтан ушул айымдар арасында 3,66% добуш менен алдыга чыккандыгын баса белгилейли. 10-чу шайлоо округу боюнча маалымат берели. 10-чу шайлоо округунун борбору Каракулжа айылында жайгашкан. Өзгөн районунун бир катар айыл аймактары, Каракулжа районунун бир катар айыл аймактары кирип, андагы жалпы шайлоочулардын саны 136.218 жеткен. 10-чу округтан ким депутат болуп келиши мүмкүн? Алдыда шайлоочулардын 24,33% добушуна Зулушев Курманкул Токторалиевич ээ болгон. Андан кийинки орунда
Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичтин ээ болгондугун көрүп отурабыз. Шайлоочулардын 12,75% добушуна ээ болгон. Ал эми айым депутаттардын катарын аталган округтан толукташы мүмкүн. Батырова Гүлнара Маришевна аталган талапкер жалпы шайлоочулардын 5,77% же 2750 добушка ээ болгон. 11 округ боюнча маалымат берели. Аталган округ Борбору Манас шаарында жайгашып, Жалал Абад облусундагы Манас шаары, Сузак районундагы Көк Жаңгак шаары, Барпы жана Багы шайлоо өкмөттөрү кирип, андагы шайлоочулардын жалпы саны 155.023 түзөт. Аталган 11 округтан биринчи орунда 20.216 добуш же шайлоочулардын 56%-дан ашык добушун Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич алган. Экинчи орунда Кылычбаев Алтынбек Таирович 17,89% добуш же 6417 жарандын добушун алып алдыда турат. Ал эми айымдардын арасынан Салямова Венера Хамзаевна аталган округда 11,61% добушка ээ болгон экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин режиссерлор маалымат берип жатышат. Анткени азыр 4-чү шайлоо округу боюнча тактай турчу жагдайлар бар экен. 4-чү шайлоо округунда жаңыланган маалымат мүмкүн болсо кайрадан жайгаштыралы. Биз белгилей кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул жерде режиссерлор, техниктер атайын студиянын аппараттык бөлүмүнөн жаңылап жатышат. Мендеги кармаган планшетим мындан 30 мүнөт мурун жаңыланган. Ошон үчүн мендеги маалымат дагы биз түз эфирде иштеп жаткандыктан дал келбей калса дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Бирок деген менен мына азыр 4-чү шайлоо округуна биз кайтып келдик. 4-чү шайлоо округунан алдыда 11.130 добуш же 20,94% менен Рустамбек уулу Советбек. Эгерде мен жаңыла турган болсом, урматтуу кесиптештер, оңдоп койчу жагдай, оңдоп кетиңиздер, мени кулагыма дароо маалымат берсеңиздер болот. Экинчи орунда 9185 добуш менен Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич келе жатат, 17,28. Ал эми 3-чү орунда Абдивалиев Артыкбай Турабиддинович 7302 добуш. Бирок айымдар арасында, аял талапкерлер арасында биз азыр Мадымарова Эльнара Абдувалиевнанын чыккандыгын туура эмеспи? Жок, мага туура эмес деп атат. Өйдөгө көтөрөсүздөрбү? Жогору. Орозалиева Айгүл Батырбековна да 621. Нарматова Надира Азимовна да 1952. Мадымарова Эльнара Абдувалиевна да 2848. Демек, аталган талапкер айым талапкерлердин арасында 5,36 добуш менен биринчи орунга чыккан. 3744 добуш менен 7,4% менен Алимжанова Нилюфар Якубжановна алдыга келген экен. Аталган округтан аял талапкерлердин катарында баса белгилейли. Биз эми кайра 11-чи округга келгенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 11-чи округду баштадык эле. Мына ошол округду мүмкүн болсо кайрадан ачсаңыздар. Биринчи орунда Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич 20.216. Мына азыр дагы жаңыланды. Биз айткычакта болбой 20.757 добуш алган. Биринчи орунда, андан кийин Кылычбаев Алтынбек Таирович 6518 добуш менен экинчи орунда. Айым талапкерлердин арасында Салямова Венера Хамзаевна 4276 добуш менен 3-чү орунда. 12-чи шайлоо тилкесин алалы. 12-чи округ
12 округта мүмкүн болсо ылды мүмкүн болсо түшүрөлүчү. Себеби эң көп добуш алгандар ылдый жакта болуп атат окшойт. Чолпонбай уулу Бекмырза 14857 добушка ээ болгондугун көрүп отурабыз. Мүмкүн болсо бул жака чыгайын. 28,19% добушка ээ болгон. Андан кийинки орунда Масабиров Таалайбек Айтмаматович 8891 добушка ээ болгон. Жогору көтөрөлү. Балким мүмкүн болсо өйдө көтөрүңүздөр. Ал эми айым талапкерлердин арасында Корманалиева Жылдыз Кочкоралиевна да 2269. Мүмкүн болсо ылдый түшүрөлү, бир тактап коелу. Корманалиева Жылдыз Кочкоралиевна да 2200дөн ашып атат. Аталган талапкер азырынча лидер болуп турат айым талапкерлердин арасында. 13-чү шайлоо округуна баралы. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала турган болсок, аталган шайлоо округунан дагы биз алдыңкы 3 талапкердин аты жөнүн айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде түз эфирдин жүрүшүндө сан же болбосо пайыздык чен боюнча кайсы бир талапкерден биз жаңыла турган болсок, алдын ала кечирим сурайбыз. Анткени биз түз эфирдебиз. Бардык маалыматтар жаңыланып турган учур. Сыдыков Бактыбек Усеновичти алдыда экендигин көрүп турабыз. 25%дан ашык шайлоочулардын добушу же 17185 жарандын колдоосуна татыган. Андан кийинки орунда Алтынбеков Айбек Мырза 12530, ага бир аз эле Мамытов Талант Турдумаматовичке жетпей турат, 11729. Ал эми айым талапкерлер арасында Карабекова Айгүл Асановна 8701 добушка ээ болуп 3-чү орунга чыккан. Деген менен айым талапкер катары ушул округтан 3-чү депутат катары келиши мүмкүн. 14-чү шайлоо округуна баралы. Эгерде 14-чү шайлоо округу, аталган шайлоо округтан 1-чи орунда Борбиев Болотбек Ибраимович аталган округтагы шайлоого катышкан жарандардын 25%дан ашык добушуна ээ болгон. 11660 жаран колдогон аталган талапкерди. Андан кийинки орунда талапкер Сулайманов Кундузбек Кошалевич 10671 добуш же 22,97% шайлоочулардын добушуна татыган. Аталган тилкеден, аталган округтан тагыраагы Култаева Гүлшаркан Өкөновнаны биз көрүп отурабыз. 5654 жаран колдогон, 12,17% шайлоочулардын добушуна татыган. Биз эске салалы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул толук жыйынтык эмес, бул болжолдуу жыйынтык. Анткени бир нече шайлоо тилкелеринен дагы автоматтык эсептөөлөрдүн негизинде бул сандар өзгөрүшү мүмкүн. Жана жогоруда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү дагы баса белгилеп кетти. Россия Федерациясынын бир катар шайлоо тилкелеринде, Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Америка Кошмо Штаттарындагы ачылган шайлоо участоктарындагы маалыматтар дагы келген соң бул сандар жана пайыздык чендер өзгөрүшү мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз анда кезекти 15-чи шайлоо округундагы болжолдуу жыйынтыкка беребиз. Болжолдуу жыйынтык менен 15-чи шайлоо округунда алдыга чыккан талапкер бул 14006 жарандын добушуна ээ болуп, же шайлоочулардын 24,61% добушу менен Нурланбек Тургунбек уулу алдыда. Андан кийинки орунда Эрбаев Алишер Ташбаевич 7000, жок, мен жаңыламын, Турсунбаев Азизбек Атакозуевич 9824 жарандын добушуна же 17,26%
пайызга татып экинчи орунга чыккан. Үчүнчү орунда Эрбаев Алишар Ташбаевич экен. Бирок деген менен аталган округтан биз аял талапкерди эң көп алган азыр байкап көрөлү. Эгерде жаңылбасам, Абдибаева Айсаракан Нышановна 3037 шайлоочунун добушуна ээ болуптур. Андан кийинкилери, андан бир топ эле айырма бар айым талапкерлердин арасында. 16-чы шайлоо округуна баралы. 16-чы шайлоо округу бул Талас облусунда жайгашкан шайлоо тилкеси. Аталган шайлоо округда 11142 добуш же 22,58% добуш менен Жумабеков Дастанбек Артисбекович алдыда. Анын артынан эле 9057 шайлоочунун добушу же жалпы шайлоого катышкан жарандын 18,35% добушун алып Чотонов Медер Өскөнбекович келе жатат. Айым талапкерлердин арасында 8179 же шайлоочулардын 16,57% добушун алып Кайрылбекова Медина Кайрылбековна алдыда экен. Медина Кайрылбековнанын көрсөткүчүн ала турган болсок, бул жалпы ушул округдагы ат салышкан талапкерлердин ичинен дагы 3-чү орунда турат. Анан айым талапкерлердин арасынан дагы биринчи орунга чыккандыгын биз баса белгилеп кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз кезекти 17-чи шайлоо округундагы болжолдуу жыйынтыкка берели. Он жетинчи шайлоо округу бул Талас облусунун ошол Талас районундагы бир катар айылдары жана Чүй облусунун бир катар айылдары Талас менен чектешкен аймактагы кирделе. Чойбеков жок, мен жаңыламын. Биринчи орунда Азыгалиев Нурланбек Асанбекович 10250 добушка ээ болгон, 25,31%. Биринчи орунда андан кийин Узакбаев Улукбек Камчыбекович 9648 добушка же шайлоочулардын 23,82% добушуна ээ болуптур. Ал эми айым талапкерлердин арасында Эсенаманова Чолпон Замирбековна 3868 добушка ээ болгон, же жалпы шайлоого катышкан жарандардын 9,55% добушуна ээ болгон экен. 18-чи округга сапар алалы. 18-чи шайлоо округунда алдыга чыккан болжолдуу 3 талапкердин аты жөнүн айтабыз. Бул жерде мүмкүн болсо бир жолудан мындай жалпы байкоо жүргүзсөк, анткени айрым сандар боюнча мен адашып кеткен жагдай болуп атат. Демек, алдыда Ханжеза Карим Лимзарович 7617 же болбосо 16,99% добушка ээ болуп биринчи орунда. Андан кийин Чомоев Бакыт Муратбекович жетпей калыптыр. Андан алдыда Бийбосунов Эркин Кубатбекович турат. Бийбосунов Эркин Кубатбековичтики 6539, ал эми Бакыт Муратбековичтики 6442 болуп турат. Демек, экинчи орунда Эркин Бийбосунов, ал эми аял талапкерлерден Сатиева Гүлжан Эркинбековна алдыда 4851 талапкер добуш берген. Ушул эле темпте уланталы. Мага жардам берген мен режиссерлорго дагы алкыш билдирем. Эгер мүмкүн болсо, ушундай жардамга да муктаж болуп турамын. 19-чу округду ачалы, урматтуу техникалык жамаат. 19-чу шайлоо округунан дагы биз азыр байкап көрөлү. Бул жерде 4000ден ашкан добушту 4төй талапкер алган экен. Ошон үчүн биз жакшылап дыкат байкоого салышыбыз керек. 4625 добуш менен Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич алдыда экен. Андан кийин 4500 деген дагы добуш бар эле. Мүмкүн болсо жогору көтөрөлү. Жок, 4424 добуш менен Жунусалиев 4549
Жок, ылдый түшүнүңүздөр, себеби 4600 деген дагы мына 4625 добуш менен Эгембердиев Абдылдабек Жолдош Алиевич. Мен туура айтып жатамбы, режиссерлор? Аха, экинчи орунда жогору чыгалы Алиев Медербек Кубанычевич 4549. Андан кийин Жунус Алиев Рамис Майрамбекович. Бирок биз азыр айым талапкерлерди карайбыз. Айым талапкерлердин арасынан Тайгараева Эдита Каныбековна да 1280, Кубатова Колира Идрисовна да 216, Найзабекова Нуржан Байтемировна да 193, Исабекова Гулзатта 428, Кенжеева Эльмира да 298, Усейнова Нургүл Эмиликкановна да 317, дагы жогору көтөрөлүбү? Өйдө жакта барбы талапкерлер? Аким Жанова Рыскүл айымда 1120, Ибраимова Асель Раимбековна да 600, демек мен жаңылбасам Акимжанова Рыскүл Абдыманаповна 1120 добуш менен алдыда. Демек аталган округтан 3-чү депутат Рыскүл Акимжанова болуп калышы толук мүмкүн. Кийинки шайлоо округуна кадам улайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биз 20-чы шайлоо округуна дагы келип жеттик. 20-чы шайлоо округунда 8580 добуш менен Айтиев Темирлан Тынычбекович алдыда. Атамбаев Сейитбек Алмазбекович 2873 добуш менен экинчи орунда. Ал эми айым талапкерлер арасында Ашымбаева Токтобүбү Аббасовна да 1130 добуш. Мүмкүн болсо биз могул округтагы тизмени дагы ылдый түшүрөлү. 1130 добуштан дагы жогорураак добуш алгандар айымдар арасында жогору көтөрсөк, Алыбаева Жаңыл айымда 439, Гүлнара Ташыбекова да 715, Бермет Курманбекова да 744. Дагы барбы жогору өйдө көтөрөлү? Демек биз жогоруда атаган 1200 ылдый түшүрсөңүздөр, урматтуу режиссерлор, 1200. Ашымбаева Токтобүбү Аббасовна 1130 добуш алган айымды 3-чү орунга чыкты деп эсептесек болот экен. Бул аял талапкерлер арасында, аялдар арасында лидер болгон. 21-чи шайлоо округуна баралы. Номер 21-чи шайлоо округу, аталган округтан алдыга чыккан талапкерлер бул Бишкектин Ленин районунда жайгашкан округ болчу. Камгантиев Кубанычбек Камбаралыевич аталган округтан 11971 шайлоочунун добушуна ээ болду. 36,30% добуш менен. Андан кийинки орунда Абиров Жаныбек Болотбекович 7704 добушка ээ болгон, 23,36. Ал эми айым талапкерлердин арасынан карай турган болсок, Садырбаева Жылдыз Эсенбековна 1781 добуш, 5,40% шайлоочулардын добушуна ээ болгон. Бул 21-чи округ боюнча болду. Эми Бишкектеги номер 22-чи шайлоо округу же Октябрь районун өзүнө камтыган округка баралы. Номер 22-чи шайлоо округунан кимдер алдыда? Аталган шайлоо округтан Бекешев Дастан Далабаевич аталган округтагы шайлоочулардын 43,13%-на ээ болгон. Тагыраагы 14706 добуш алган. Андан кийинки орунда Ибрагимов Болот Адылбекович турат 6578 добуш менен же шайлоочулардын 19,29% добушуна ээ болгон. Ал эми аталган тилкеде аял депутаттардын арасында Кожокулова Гуля Акматкуловна болгону 970 добуш алыптыр, 2,85%. Бирок деген менен аталган тилкеде аял талапкерлердин арасында лидерлик кылып жаткандыгын биз көрүп турабыз. 23-чү шайлоо округуна баралы. Номер 23-чү шайлоо округу
Бұл округтағы Бишкек шаарындагы 1-май районунда жайгашкан. Биринчи орунда белгилей кетсек, Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна ушул жалпы аял талапкерлердин мындайча айтканда биз баягы 3-чү орунга ээ болгон деп издеп атпайлыбы. Бул жерде тескерисинче 1-чи орунда Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна аял талапкер болсо дагы мына 8539 добуш алгандыгын көрүп атабыз. Шайлоочулардын 25,21% добушуна ээ болгон. Андан кийинки орунда Маматалиев Марлен Абдрахманович 6072 добуш же шайлоочулардын 17,93% аталган талапкерге добуш берген. 3-чү орунда жаңылбасам Чалов Ильяс Алмазович турат 5390 же шайлоочулардын 15,92% жок, мен жаңылдым. Анткени алдыда Кыдыралиев Умбеталы Токтаралиевичти көрүп атабыз. 5762 добушка ээ болуптур, 17,1%. Демек, аталган округтан Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна, Маматалиев Марлен Абдрахманович жана Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич 8-чи чакырылыштын жогорку кеңештин 8-чи чакырылышында өз мандаттарына ээ болуп калышына толук мүмкүнчүлүк бар. Болжолдуу жыйынтык аталган округ боюнча мына ушундай. 24-чү шайлоо округуна баралы. Номер 24-чү шайлоо округу бул Бишкектин Свердлов районундагы округ. 1-чи орунга Салымбеков Жумабек Мамытбаевич чыккан. 6771 добуш же 23,1%-га татыган. Андан кийинки орунда Исмаилов Арафат Сайдахматовичти көрүп турабыз. 5480 жок, жаңылдым. Бул жерден да Карыбек уулу Улукбек жок, туура. Исмаилов Арафат Сайдахматович 2-чи орунда экен. 5489 добуш же 18,65% менен 2-чи орунда. Айым талапкерлерден Акимбаева Гульнара Орозбековна 3002 добуш. Болжолдуу жыйынтык боюнча 10,20% менен 3-чи орунда. Демек, 24-чү округтан азырынча алдын ала маалыматтар боюнча бул эми өзгөрүүсү мүмкүн. Бирок азыр мына Бишкек убактысы боюнча режиссерлор саатты айтып койсоңуздар, 22:15 болуптур. Ушул мүнөттөрдө Салымбеков Жумабек Мамытбаевич, Исмаилов Арафат Сайдахматович жана Рахмат Акимбаева Гульнара Орозбековна депутат болуп келип калышына толук мүмкүнчүлүк бар. Аталган округтагы болжолдуу жыйынтык ушундай. Номер 25-чи шайлоо округуна келели. Номер 25-чи шайлоо округунда болжолдуу жыйынтыкка көңүл бура турган болсок, 9816 добуш менен Шабазов Бахриддин Валиевич алдыда. Андан кийинки талапкер жаңылбасам 6673 добуш алып турат. Бирок тактоо үретинде бир өйдөгө чыгып коелу. Анткени жылдыралыбы же ушул толук тизме. Тентишев Бакыт Эркинович 6673 добуш же шайлоочулардын 15,95% добушуна ээ болуп 2-чи орунда турат. Ал эми айым депутаттардын арасында Сейитказиева Эркайым Алымовна 2997 же шайлоочулардын 7,16%-на татыган экен. 26-чы шайлоо округуна баралы. Биз бул шайлоо округунан болжолдуу маалыматты айттык. Номер 26-чы шайлоо округунан 1-чи орунда 11808 добуш менен Саккараев Медербек Жаманкулович. 2-чи орунда Исеналиев Эркинбек Аскеевич 11097 шайлоочунун добушуна ээ болгон. Ал эми айым депутаттардын арасынан карай турган болсок, 972 добуш Аскарова Айнур Алмазбековнада экен. Андан жогору
5784 добуш менен Исаева Жамиля Кубанычбековна алдыга чыгыптыр. Демек аталган тилкеден Саккараев Медербек округтан кечиресиздер. Исеналиев Эркинбек жана Исаева Жамиля 8-чи чакырылыштан өз мандаттарына ээ болуп калышына толук мүмкүнчүлүк бар. 27-чи шайлоо округуна кезек берели. Номер 27-чи шайлоо округу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эртең менен 7:30дан бери түз эфирдебиз. Анын үстүнө тынымсыз ар саат сайын маектер жана улам жаңы маалымат, жаңы сандар чыгып жаткандыгына байланыштуу ар бир талапкердин баягы жанындагы командасы өзүнүн мындайча айтканда талапкерине күйүп бышып жаткандыктан өз округу боюнча абдан ар бир санга дыккат көз салып турганы менен биз жалпы 30 округка мүмкүн болушунча маалымат берип жатабыз. Ошон үчүн кайсыл бир сандан же болбосо кайсыл бир маалыматтан адашып кете турган болсок айып этпеңиздер. Буну түшүнүү менен кабыл алууңуздарды өтүнөбүз. Бүгүн жалпы республика боюнча улуттук биринчи канал шайлоону болуп көрбөгөндөй, мындайча айтканда бир эле республика чегинде эмес, бүт дүйнө мейкиндигинде өлкөнүн ушул 34 башка мамлекеттердин 34 өлкөдө ачылган тилкелерден да биз маалыматтарды алып берип жаттык. Биз ушуну менен мактанып дагы, даңктанып дагы алсак болот бир жолу. Деген менен азыр бул округка келели. Номер 27-ни ачтык, кесиптештер туурабы? Номер 27-чи шайлоо округунда Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич 11994 добушка ээ болгон. Шайлоочулардын 22,82%-на ээ болуп биринчи орунда. Андан кийинки Муратбеков табылды. Муратбекович 4814 шайлоочунун добушуна ээ болгон. Ал эми айым депутаттарынын арасында Молдобекова Гүлкан Сакиновна 4818 шайлоочунун добушуна ээ болгон экен. 28-чи шайлоо округуна баралы. Номер 28-чи шайлоо округу боюнча кимдер алдыда? Номер 28-чи шайлоо округунда Көкүлөв Эрулан Калчороевич 8617 добуш менен биринчи орунда. Андан кийинки орун Жунушбаева Рахат Мырзабековнада 5772. Ал эми үчүнчү орунда. Экинчи орунда Сагынаев Болот Турузбекович. Ал эми айым талапкерлеринин арасында Рахат Жунушбаева, жаңылбасам. Туурабы? Жөнөдүк. Анда 29-чу шайлоо округуна баралы. 29-чу шайлоо округу белгилей кетсем, биринчи орунга Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович чыккан 10451 шайлоочунун добушуна ээ болуп, андан кийинки орунда 8240 добуш менен Белеков Адилет Чолпонбекович, ал эми айым талапкерлер арасынан Жунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна алдыда. Эң соңку округка келебиз. Номер 30-чу шайлоо округу бул Нарын облусу. Аталган шайлоо округунда Самаков Кубанычбек Карганбекович биринчи орунда 10870 добуш менен, экинчи орунда Бакасов Улан Болотбекович 9168 добуш. Ал эми айым талапкерлеринин арасында Талайбек кызы Жылдыз 5945 добуш же шайлоочулардын 12,36% добушуна татыган экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, балким биз бул маалыматтарды берип жатканда дагы жаңылануу болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз тактоо иретинде дагы бир жолу мүмкүн болсо жалпы республикадагы 2000ден ашык шайлоо округ тилкелеринен келген маалыматтарды бир жаңылап койсок, канчасынан азыр канча пайыздык көрсөткүчтө маалыматтар келип түштү, канчасынан дагы келе элек мүмкүн болушу.